Чоң Азаттын Жапыкеевдин тарапташтары, колдоочулары дароо эле мени талап жибербей акырына чейин угуп, анан айтчу сөзүңөрдү айткыла. Арыбагыла бүгүн Кыргызстанда 3-чү революция даярдалып жатабы деген суроону ортого салабыз. Мен Самат Качкынов, назарыңыздарда Шапалактын кезектеги чыгарылышы. Башында эле тактоо киргизип коеюн. Мен Чоң Азаттын колдоочусу дагы, ага каршы дагы эмесмин. Жумалиев, Сумалиевтер менен да аласа бересем жок. Тааныбайм дагы. Бийликке тем более жакындабайм. Я отвечаю за свои слова. Эми кептин башы мындай. Кече вечерний Бишкек басылмасы Кыргызстанда революция даярдап жатышабы деген аталыштагы макала жазып чыгарды. Ал макала башталганда эле мындай башталат. Чоң Азат кыймылы жана анын мүчөсү мурунку прокурор Сыймык Жапыкеев эми канчалык актанышса деле ачыкка чыккан нерсени жашыра албайт. Ал Facebook аркылуу мыйзамсыз аракеттерге гана үндөбөстөн саясатчы бизнесмендердин үйлөрүнө барып, мүлкүн тартып алууга чакырык жасаган деп жазат. Арабызда билбегендер да болушу мүмкүн. Бул вечерний Бишкек бийликтин камчысын чапкан басылма. Койча! Ооба, андан ары макалада Жапыкеев ишсиз болсо, кантип саякаттап жүрөт, кухнясынын деле кебетеси бай эле кишиникиндей. Атайы кызматтар каякты карап отурат деген өңдүү суроолорду ортого таштап, иши кылып көп сөз болгон. Аягында бул видеону дагы тиркеп коюшкан. 30-дай ууру бар. Знаменитый ууру. Тим эле 5 суда и следствие атып салсаң болот. 5 суда и следствие атып салсаң болот. Сыймык Жапыкеев призывает народ к тому, чтобы пошли грабить дома. Вранье полнейшее. Бир 50-дөй бар. 5 суда и следствие эле баары эле атып салсаң түшүнөт, эмнеге атып салганын түшүнөт. Ошолорду төлөш керек. Азыр Кыргызстанда бүт карантин болуп, эч ким эч жака учуп кете албайт. Эл тургула, көтөрүлөлүк, баралык үйүнө, чакпайбыз эчтекесин. Мисалы, Жумалиев үйүнө 10 миң менен бала менен баралык айтабыз азыр, давай төлө. Бүт барың, бир эмени алып барабыз. Могу эменичи? Доверенность жазган кишини нотариус алабыз. Все серии, которые выпускают на кухне Сыймык, ни в одной серии нету такого, чтобы Сыймык призывал к тому, чтобы идти по домам и грабить. Бул акыркы сүйлөгөн киши Канат Хасанов, Чоң Азат кыймылынын лидери катары өзүн көрсөтүп жүрөт. Азыркы видеого келе турган болсок, бул азыр Facebook желесине да тарап кызуу талкууланып жатат. Пикирлер ар тараптуу. Бири мыйзамсыздыкка чакырык жасаган десе, экинчилери тескери Сыймык Жапыкеевди жактап жатышат. Акыйкат үчүн айтып коюшубуз керек. Сыймык Жапыкеев көтөрүп чыкпаганда Жумалиевдин байлыгын текшерет элек деп Финпол азыркыдай шымаланмак эмес. Муну биринчи кичинекей жеңиши десек да болот. Вечерний Бишкек басылмасына кайтып келсек, ушул эле макаласына Эмилбек Каптагаевдин дагы пикирин кошкон. Анда ал Кыргызстанда абалдык козутуу үчүн кандайдыр бир системалык иш жүрүп жатканын билдирген. Менимче мунун баары өзүнөн өзү болуп жаткан жок. Бул процесстердин тамыры кенен жатат. Чоң Азат кыймылы бул айсбергдин чокусу эле. Өзлөрүн жашырып жаткан буйртмачылардын жана идеологдордун долбоорунун сыноочу бөлүгү гана. Бул кубулушту тыкыр байкоо керек. Демек Эмилбек мырза абалдык козутуу үчүн бул Чоң Азат бирөөнүн проектиси деп эсептейт. Каждый конкретный человек, если является чьим-то проектом, то только проектом своих родителей. Буга чейин Райымды эмнеге айтпайсыңар, бийликке жакын адамдар тууралуу үн катпайсыңар деген айыптоолор болуп, аталган кыймылды бийликтин Жээнбековдун долбоору, мунуку тигиники деген кептер да болгон чынында. Менимче бийликтики болсо, вечерний Бишкек аркылуу Чоң Азатты минтмек эмес. Экинчи тарап дагы бар. Алар кыймылдын артында Кыргызстандагы баарыбызга таанымал, таасирдүү жана бай адам турат деп жатышат. Бирок Чоң Азатчылар кожобуз жок деп айтып келишет. Он мне не царь. Бир жагынан чын эле, эмнеге өз алдынча эле кыймыл болсо болбосун. Өлкөдөгү болуп жаткан көрүнүштөргө, баш аламандыктарга, өлкөнү туш тараптан тытып жегендерге каршы эч нерсеге ишара кылбай элем. Ар бир адам өз оюн эркин айтууга укуктуу. Демократия дечү эле? Демократия? Это еще что за птица? Сыймык Жапыкеевдин ашканада отуруп алып, айтчуну айтып, чакырчусун чакырып, минтели, тигинтели деп чыкканы, ал көпчүлүктүн колдоосун таап жатканын бир жагынан мен мындай деп дагы түшүнөм. Бул ууру, бул кески деп көзгө сайып көрсөтүп жатса да,
факты деп эле кутулган бийликке ишенбей, акыйкатты өзүбүз орнотобуз деген маанай жаралды. Бул маанай өтө коркунучтуу аякташы мүмкүн. Терең ойлонуп көрсөк. Революциялык маанай жаралып эле калды. Ошондуктан бийлик абалды өз колуна алышы керек. Чечкиндүү кадамдарга барып, протесттик маанайды түшүрүп, ууруларды өзү кустуруп, эл талабын аткарышы керек. Антпесе абал чыңалып турат. Марс Сариев айткандай, Кыргызстан тала командирлеринин өлкөсүнө айланып калуу коркунучу жогору. Бирок абалды колго алуу бул бийликтин колунан келеби? Кеп ошондо. Албаска башка аргасы жок. Мыйзамдуулукту бекемдеши керек. Болбосо бийлик мыйзамдарды өзү каалагандай калчап жатканын көрүп эле атабыз го. Ой пикирлериңиздерди жазыңыздар, Шапалак каналына катталып коюуну дагы унутпаңыздар. Көрүшкөнчө.